Erteң шайлоого барасыңбы? А? Шайлоого. Билбейм, Кандай билбейм? Канчасында эле өзү? 4-октябрь. Эмне шайлоо билесиңби? Депутаттардын шайлоосу да. Парламенттик шайлоо, партияларды тандап алабыз. Билбейм. Бирок баргым келбей жатат. Эмнеге баргың келбейт? Мен барган менен не чечилет? Бир эле болсо. Жок, эми ошентсе делесең Кыргызстандын атуулу катары барып шайлоого катышып коюш, бул сенин аманатың да. Мааниси деле. Барышың керек да. Бардык барат да шайлоого. Барбасам болбойбу. Жок, эми бардык барып аткандан кийин барышың керек да сен да. Жок, сен азыр мени калсаң, барбай турган бир эле мен эмес да, Кабек. Бир эле мен эмес. Деди, көрөнгөндөн sonra барбайт шайлоого. Барат бардык эле. Бардык шайлоодон көңүлү калган. Барбайт. Барат. Барбайт. Барат дейм. Барбайт дейм. Жүр сурайбыз. Жүр, кимден сурайсың? Өтүп жаткан кишилерден сура, мына ойноп аткан балдардан сура. Адам эмес экен. Жүр, чогуу сурайбыз экөөбүз. Баргандар көп болот баары бир. Саламатсызбы? Саламатчылык. Мына келет жаткан шайлоого барасызбы, барбайсызбы? Барам. Кыргыздын жараны катары барам. Барыш керек. Барыш керек. Барыш керек, мына ошол шайлоо таза өтөт деп ойлойсузбу? Азыр негизи мындай да, мен айткандарымды кыркпасаңар айтып берейин. Таза шайлоо негизи таза өтөт. Азыр биздин ажообуз аябай аракет кылып атат бул тарап. Кече эле өзүңөр көрсөңөр керек, жакшы информация берди бул тарап. Таза негизи жакшы өтөт деген терем оюбуз бар. Буюрса жакшы өтөт. Мына келе жаткан шайлоого барасыңарбы, барбайсыңарбы? Барабыз да шайлоого. Мен да барам шайлоого. Жакшысызбы? Bir сурай берейинчи. Böyle сурай. Böyle. Бет да. Көрдүңбү, шайлоого барбайт бул. Шайлоого барасыз, барбайсыз эртең? Барбайм. Көрдүңбү? Барбайт дейм. Келе жаткан шайлоого барасызбы? Ооба барам, бирок бардык партиялары каршымын деген эмени берем. Как граждане Кыргызстана стараемся во всех курсах быть, но пока нету никакой. Я имею в виду, у нас вот ездят же вот эти избирательные кампании. Бирок негизи шайлоо болуп аткан убакта барасыз да. Обязательно. Келе жаткан шайлоого барасызбы, барбайсызбы? Барам. Барасыз. Жакшысызбы? Шайлоого барасызбы, барбайсызбы? Барам. Барасыз, жакшы кыласыз. Ошол шайлоо таза өтөт деп ойлойсузбу? Өтөт деп ойлойм, шайлоо таза эле өтөт го. Шайлоочулардан көп нерсе көз каранды болот, шайлоо таза өтөт деп ойлойм. Келе жаткан шайлоого барасызбы, барбайсызбы? Барбайм. Барбайсыз, эмне үчүн? Себеби татыктуусу жок деп ойлойм. Барамыз, Кудай кааласа. Барабыз. Келе жаткан шайлоого барасызбы, барбайсызбы? Жок, барбайм. Барбайсыз. Эмнеге? Эмнеге барам азыр? Заманда. Азыркы заманда эмнеге барасыз? Барам да, конечно. Барасыз, а? Кайсы партияны шайлайсыз? Билбейм энди. Көрөбүз да, үй бүлдөгүлөр кайсын шайлайбыз, ошону шайлайбыз да. Келе жаткан шайлоого барасызбы? Кол бошосо барам. Кол бошосо, бошобойгуза барбайсыз? Жок. Барган менен кайсыл партияны шайлайсыз? Эми карап көрүш керек. Ошол партияда кимдер аттанып атат, ким эл үчүн иштеди, ким мамлекет үчүн иштеди. Эгерде мен сыйлаган, мен урматтаган кандидаттар ошол партия менен кайсы партияда болбосун, ошолор аттанып аткан болсо, анда мен колумду бошотуп деле барам. Колуңузду бошотуп деле барганга мүмкүнчүлүк табасыз. Шайлоого катышасызбы, барасыз, барбайсызбы? Барбайм, барам. Неге? Жөн эле. 18ге чыга элексизби же? Өзүмдүн каалоом жок барган. Каалооңуз жок. Бирок бул шайлоого барыш ар бир кыргыздын жаранынын милдети, ар бир атуулдун бир аманаты го. Андай болсо да барым келбейт. Барам. Барасыз, Барам. Негизи ошол шайлоо таза өтөт деп ойлойсузбу? Таза өтөт деп ойлойм. Иншалла барабыз, ошол көрөбүз да. Биз жанатан бери өзү ушу айланып көпчүлүктөн сурап жүрөбүз. Шайлоого барасызбы же барбайсызбы дегенчи. Ар кимдин ою ар кандай болот. Сиздин оюңуз шайлоого барасызбы? Барам Кудай кааласа шайлоого. Барасыз, Бул негизи ошо ар бир кыргыз жаранынын милдети, аманаты деп эсептелет. Ошол келе жаткан шайлоо таза өтөт деп ойлойсузбу?
таза өтүш керек, Кудай кааласа. Кудай бурса барам. Бирок өзүм тандаган бир жигиттерди жакшынакай азыр Кыргызстан келчеги өзүңүздөр көрүп турасыздар. Кыйынчылыкта турабы билбейм мен. Мен көңүлүмдөгү жигиттер бар. Кандай сыйлар? Кыргызстанга күйө турган жигиттер көп. Эми шайлоодо элибиз тынч болсун. Шайлообуз жакшы өтсүн. Биз каалаган, элди ойлогон жигиттер көп келсин. Мен ошого тилектешмин. Рахмат. Негизи ушу боло турган шайлоого көз карашыңыз кандай? Таза өтөбү, өтпөйбү? Жарымдай көз карашым бар. Элки-элки, Ооба, элки-элки. Вы идете на выборах? Да, иду. Идете, а? Вы как думаете, этот выбор правильно или нет? Честно. Честно будет? Не знаю, не могу сказать, честно или нечестно. Көрдүңөр досум, көпчүлүк эле шайлоого барыш керек деди. Барбайм дегендерчи. Булар Аз. көрбөдүң буларды? Көрдүм аста бирок. Жок, барам дегендер болду. Барбайм дегендер дагы болду да, чынбы? Демек, барбаса боло берет. Жок, ошондо азыр ошол барам, барбайм деп аткандар дагы түшүнбөй аткандыр, сен дагы, мен дагы түшүнбөй аткан окшойбуз бул нерсеничи. Анда менин бир досум бар, чет жакта ушул саясат тануу боюнча окуп келген. Ошодон сурап көрөбүз. Чакыр. Асылбек уулу Бекназар Кореяга барып 5 жыл окуп, саясат тануу боюнча окуп келди. Табият тануу? Саясат тануу. Ошондо бүтүрүп келип, эми биз издеп аткан суроолорго таппай аткан жоопторду ушудан алайын деп. Шайлоо жакында. Ошого сөзсүз барыш керекпи же барбай койсо деле боло береби? Шайлоого өз негизинен баардыгыбыз барышыбыз керек да. Бул ар бир адамдын атуулук милдети. Барбасаңар деле шайлоо өтө берет, бирок көпчүлүктүн калыс ою менен болбой калат да. Кайсы партиянын өзүнүн тарапташтары көп болсо, ошо партиялар өтүп кете берет. Түшүндүңбү? Түшүндүм. Менде бир суроо пайда болду да. Сен ошондо кимсиң? Мен ушул Кореядан келгенден бери ошо Кыргызстандын айыл жергесинде, айрыкча региондордо ошол элдерди ашар жолун өгүттөө боюнча башын бириктирип өзүң жашооң өзүң оңдоо деген максатта иштеп жүрөбүз. Волонтер, ыктыярчы катары ооба. Ыктыярчы ооба. Ыктыярчы болуп иштеп атат. Билип алышым керек да. Туура. Ошондо барыш керек экен саны. Көрдүңбү? Барыш керек деди. Барыш атуулук милдетти да. Милдет деди. Демек, урматтуу достор, шайлоого барышыбыз бул биздин дагы бир милдетибиз болуп эсептелет экен. Эгер биз барбай калсак, айрым талапкерлердин колдоочулары көп болуп кеткен дагы, ошолор өтүп кетет экен. Сөзсүз түрдө барышыбыз керек экен. Эгер эч ким жакпасачы? Эч ким жакпаса, баарына каршынын чиесин кете бересиң. Баарына каршы деген жер бар. Баарына каршымын деген жерин чийип коесуңар. Чийип эмес, мындай белгилеп. Птичка. Галочка, птичка. Эми кийинки суроо. Кийинки суроо өтө кызыктуу. Мен ойлоп аткан, мен балким Садык экөөбүздүн деле башыбыз же башкалардын бардыгы деле ушул нерсени ойлоп жүргөн болушу мүмкүн. Мен туулганда Кыргызстан эгемендүүлүгү мен менен тең да, 91-жылы алгам. Быйыл 29 жыл болду. Мен 29га чыктым. Ошол мен өзүм таныгандан баштап шайлайбыз. Шайлоо болот. Выбор, шайлоо дейт да, биз бар шайлай беребиз, анан эч эле бир алдыга жылып кеткен мамлекеттердин катарында толуктап атабыз. Биз качан өнүгөбүз? Мындайча айтканда. Өнүгүш үчүн эң биринчиден бизде Кыргызстандын 80% бул айыл жерлери да, дыйкандар, ошолорду өнүктүрүшүбүз керек. Ошол айыл биринчи бириксе, анан райондон область, областтан республикага өтөт. Айыл жергесинде не иш бар? Ошол дыйканчылыгы бар, бактарагы бар. Азыртан биз дүйнөлүк рыноктун келечеги бул таза, баягы органикалык таза жемиштерде да. Азыртан биз бактаракты көбөйтүп, мына малдын сапатын жакшырта берсек, эртең 5-10 жыл өткөндөн кийин дүйнөнүн рынок ушуну талап кыла баштайт бизде. Ошол маалда биз өнүгүп кетишибиз мүмкүн. Азыр эле баягындай кырылыша берсек, бул чечим эмес да. Биз ушул биздин мекенибиз жалпы элдики. Бул президенттики же өкмөттүкү же башканыкы эмес. Алар келип кете турган учкун куштар. Биз өзүбүздүн билген жакшылыгыбызды башкага дагы каалай билишибиз керек. Ошондо сен азыр өзүң жакшылыгың тең бөлүшкөнү келдиң. Албетте. Азыр айтканда, Кореядан саясатын үйрөнүп, анан кийин Кыргызстанга келип, өздөштүрүп, экөөнүкүн аралаштырып, эң жакшыларын алып, ушинтип өнүксөк болот деген максатта айтасың да сен. Албетте. Эми бизге өзү саясат ондай жетти да.
болот болот ошо колубуздан келсе өнүгүп кетебиз. Бирок бизде бир маселе бар, жүрөктө өйкөй турган. Чек ара маселеси да. Башка мындай бизге дом түшпөсө деле, багандай метро түшпөсө деле боло берет. Биз кыргызчы тоодо жашай үйрөнүп калганбыз. Атты минсек болду, эгер атты чапсак болду, бизнесибиз жүрүшсө, курсабыз тойсо, Кудайга шүгүр баарыначы. Жакшы барды да. Эми чек ара маселеси кантип чечсек болот? Ушуга чейин эч ким чече албаганда, сен чечпей аласың. Биз эми акыркы учурда ошо Аксайга барып иштеп келатабыз да. Аксайга барып кичине ошол жердин элдин турмушун көрүп, ошол жерде жатып калып, эл менен Баткен обласу. Баягы Оорук анкылап менен чектеш. Эми дайыма эле биз өкмөттөп келген жаман жакшы көрөбүз да, баягы эмнеге ошолор кылбайбы дегенчи, ошолор кылыптыр негизи. Мен өзүм барып көрдүм, насостор келди, башка садиктер курулуп аткан. Ошол жерге 400 гектар кайраккы жерге азыр суу чыгып атат. Эми биз мына демилгелүү жаштар мындай көтөрүп атабыз. Ошол жерде эл өздөштүрө турган болсо, өтө процесс узарып кетет. Аны өкмөт өзү кыла турган болсо, билесиңер, баягы өкмөттүн ишин олар тараталып келгенче чейин сезон өтүп кетет. Ошого биз демилгелүү жаштар мына жалпы элге кайрылып, ушундай сунуш менен чыгып атабыз азыр. Эгер сиз бир көчөт алып берсеңиз, биз ошол жерге барып эгейли, ошонун үзүрүн ошол жергиликтүү калк көрсүн депчи. Ошого мисалы үчүн интернетте ар дайым ачыш болуп атканда ошо чек ара чери азыркы маалда Тажикстан менен чек аралаш жерге чыгып калат да ошол жерден. Ал жерде Аксай анан Көкташ деген айыл бар. Эл мындай түшүнүктүү алсын. Оорук анкылабы менен чектеш. Биз ар дайым баягы интернеттерде, соц тармактарда чыр чыгып атканда биз баягы 2 этаж үйдө отуруп алып, анан 5-10 миң долларлык машинабызда отуруп алып биз айтабыз да, чек араны чечпейсиңер, эмелер, немелер, эми айтылбаган сөз баары айтылып кетет. Мына бүгүн бизде тарыхый мүмкүнчүлүк болуп турат. Эгер сиз бир көчөт алып берсеңиз, бир көчөттүн оптовой баасы бул 50 сомдун айланасында. 1 гектарга жете турган көчөттүн баасы 50 миң сомдун айланасында. 50 миң сом бул бир мал же бир iPhone. Ошого ар бир биз мындай тактап олгуш керек эле же булгуш керек эле деп биз тактап отурганга чейин ол жерден бир семек көчүп кетиши мүмкүн. Ошон үчүн биз баардык мына ушул биздин максатыбыз ошол жерде жалпы элдин күчү менен, элдин салымы менен ошол жерге жакшы бир бак кылып, ошону аксайлыктарга өткөзүп берүү. Эми аксайлыктар булар мен өзүм көрүп келдим да. Булар эң жомарт эл экен. Чыныгы чек арачылар бүгүн аксайлыктар. Ошолор болгон үчүн биздин мына чек арабыз бекем турат. Ошол боюнча неме турат. Эми биз ошо чек арадагы элди сактап калыш үчүн, ошол жердеги миграцияны азайтыш үчүн биз ошолорго жакшы шарт түзүп берсек, эл биригип. Кудайым буйруса, бул чек араны чечилиш процессине дагы баягы кызыгуулар дагы бир аз токтоп, столго эртерээк келет да. Анан буну эртерээк чечпесек, азыр мына бир-бирден сүрүлүп келе турган болсо, убакыты келгенде фактически жерде мына зымды тартканда биз жерден уткузуп коюшубуз мүмкүн. Ошол максатта эми мындай да, бу элдин башына иш түшүп турганда эркек баланын баягы башын жерге салып өткөн уят да. Ошого ар бир адам мындай биз териштирбей, өзүбүздүн мекенибиз үчүн салымыбызды кошуп койгон толук мүмкүнчүлүгү бар. Жерлерге озеки тилмей айтканда, маселерде азыр грамотно айттым да, китеп окугандар өчү, ама окшоп китеп окугандар бар да. Озеки түшүндүрүш керек. Ошондо эл чогулуп, мына Кудайга шүгүр кече жаман апаттан дагы элге жардам берип отуруп чыгып алдык. Кудай кааласа чыгайын деп калдык, чыгып алдык кылгандай. Куттуу эле дагы эле ошол жол менен эл менен чогулуп, ошол жердеги жерлер, кайраккы жерлерге бак тиксек, анан ошо бакты ошол жердеги жашоочуларга берсек, алар өздөрү ошол жерден өндүрүштүк кылып бизнесин кылса, жашоосу сонун болсо, ал жерден кетпейт. Кудайым буйруса, бул жерде маселе, экинчи маселе мындай болуп атат да, алар уже патриоттор да, алар ушул жерге, ушул убакка чейин тарактап чыгып митинг кылбай, ошол жерде жашашты, биз үчүн чыдапчы. Эми эртең олордун балдары жашайбы деген маселе да. Анда урматтуу мекендештер, эмне кылайлы? Сиздерден сурап кетели. Эгер ушул ойго Бекназардын демилгесине кошула турган болсоңуздар, комментарий, ой пикир калтырыңыздар, биз кошулабыз деп колдоңуздар. Эгер көп комментарий болуп, колдоочулар көп боло турган болсо, анда биз ошол Баткенге, Аксайга барабыз дагы ишти баштайбыз. Ошол жактан видео кайрылуу көрсөтүп силерге отчетун берип турабыз ушул иштерибиздин. Бириксек баары колдон келет. Бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарып, болуш эле, макалыш эле. Бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарабыз, болду. Биригебиз. Анда болсо, урматтуу достор, Асад Production YouTube каналына катталыңыздар, комментарийни сөзсүз ушул видеого жазыңыздар, лайк басыңыздар жана Ош ТВ телеканалынан алыстабаңыздар.
Эркекче Мелдеш, Садык Албек жана бүгүнкү эфирде Бекназар достор болду. Я знаю, выпадает шанс одному из стаи, все встает на свои места. Я шел и пришел час моего шоу, поверь, я достучался в эту дверь. Я знаю, никогда не был успех так сладок, забудь навсегда тот горький осадок. Я шел и пришел час моего шоу, поверь, я достучался в эту дверь.